Бир канча убакыттан бери 16 жаштагы өгөй кызын досу менен бирге зордуктап жүргөн. Бул тууралуу жарандык активист Эртай Исхаков жазып чыккан. Анын айтуусунда зордуктаган жаранга үстүбүздөгү жылдын август айында арыз жазылган. Бирок ошол учурдан бери милиция тараптан майнап чыккан эмес. Бул маалымат коомчулукка тараган соң гана милиция ордунан козголуп, шектөө кармалган. Учурда 16 жаштагы өспүрүм жана анын апасы 5 баласы менен коркутууларга кабылып, психикалык травма алышкан. Бул тууралуу Борбордук телеканалдын кабарчысы Адина Абсаматова кыздын апасынан окуянын чоо жайы тууралуу интервью алып, репортаж даярдоодо. Бизден алыстабаңыздар. Ошонун 5 баласы бар экен, экөөсү инвалид экен. Эң улуусу 16 жаштагы кыз экен. Аны өзүнүн күйөөсү 8 жыл бери жашаган досу менен бир канча убакытта зордуктап келиптир. Чет өлкөлөрдө сексуалдык эксплуатациялоо максатында адамдарды сатуу менен алектенген топтун ишине бөгөт коюлду. Милицияга аял киши алдап, жогорку маяна алуучу жумушка орноштуруу шылтоосу менен жаш кызды Түркияга жибергендиги тууралуу маалымат түшкөн. Кийин чет өлкөгө чыккан жаран адам сатуунун курмандыгы болуп, сексуалдык эксплуатацияга дуушар болгону такталган. Бул факт боюнча 166-берене адамдарды соодалоо боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүү Чүй облусунун тургуну экендиги аныкталып, ал Кыргызстандын башка жаранын сексуалдык эксплуатациялоо максатында чет өлкөгө жиберүүгө ниеттенип жаткандыгы тууралуу маалымат алынган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында кылмышка шектүү катары 1991-жылы туулган аял киши кармалган. Жалалабадда имам жана милиция кызматкери нике курагы жөнүндө мыйзамды бузгандыгы маалым болду. Маалыматка ылайык, Сузак райондук прокуратурасы текшерүү жүргүзүп, нике курагы жөнүндө мыйзам бузуу фактысын аныктаган. Анда Сузак районунун 28 жаштагы тургуну Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери болгондугуна карабастан 2005-жылы туулган кыз менен баш кошкону такталган. Алардын никесин Акман айыл өкмөтүнүн имамы кыйган. Бул факты боюнча милиция кызматкерине, имамга жана жашы жете элек кыздын апасына 175-берене тагыраагы диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу менен айып тагылган. Мындан сырткары милиция кызматкери иштен бошотулду. Учурда кылмыш иши боюнча материалдар сотко жөнөтүлдү. Новопокровка айылындагы номер 3-абакка тыюу салынган заттарды өткөрүүгө бөгөт коюлду. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынан билдиришти. Маалыматта айтылгандай, 28-сентябрда саат түнкү 1:45 чамасында Новопокровка айылында жайгашкан Юстиция министрлигинин жазаларды аткаруу кызматынын номер 3-түзөтүү мекемесинин кызматкерлери менен биргеликте кармашкан. Канал Ниман операциясынын жүрүшүндө мекеменин аймагына тыюу салынган буюмдарды өткөрүү аракетинин дагы бир жолу токтотулду. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында мекеменин түштүк тарабынан скотч менен оролгон 3 таңгакты ыргытууга аракет кылган жаран жеринен кармалган. Ал таңгактын ичинен кара жашыл түстөгү гашишке окшош өзгөчө жыты бар, жалпы салмагы 1 кг 70 грамды түзгөн зат болгон. Бул факт боюнча кармалган адам жана алынган материалдар тергөөгө өткөрүлгөн. Ишкерден опузалап, акча талап кылып, үй-бүлө мүчөлөрүнүн өмүрүнө зыян келтиребиз деген жарандар кармалды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашкандай, кармалгандар өздөрүн кылмыштуу топтун өкүлү катары тааныштырган. Белгисиз адамдар Аламүдүн районунун тургунуна психологиялык кысым көрсөтүп, $50,000 өлчөмүндө акча каражатын опузалап талап кылып жүргөнү аныкталган. Алар ишкердин үй-бүлө мүчөлөрүнүн өмүрүнө жана ден соолугуна, ошондой эле бизнесине зыян келтире тургандарын айтып, аны коркутуп келишкен. Ыкчам тергөө иштеринин алкагында шектүүлөр 28-сентябрда ишкерден опузалап 200,000 сом акча алып жаткан жеринен кармалды. Алар Жети Өгүз районунун 1973 жана 1981-жылы туулган тургундары экени аныкталган. Кармалгандардын бирөө мурда сот жообуна тартылган. Бүгүн 28-сентябрда Жогорку кеңештин кезектеги жалпы жыйыны өттү. Жыйында ар кандай маселелер талкууланды. Анда депутат Балбак Төлөбаев Балыкчы шаарынын мэрин бир аптадан бери таппай жатканын айтты. Губернатор да кызматтан кетип, кыш мезгилине даярдыкты баштоо тууралуу билдирди. Бир жумадан бери Балыкчынын мэрин таппай атабыз. Такыр жок, ордунда жок. Вице-мэр камалып кетти. Балыкчыда азыр бийлик жок болуп атат. Алмазбек Акунжанович. Ушуну тезирээк өкмөткө айтып, мэрди тапсаңар таап ордуна отургузуп, таппаса арга жакка кетирип, вице-мэрди шайлап кыш келет отуна. Көчөгүнү губернаторубуз да кетип калды. Ошон үчүн ушуну тездетип өкмөткө эртерээк чечип бербесиңер, кыш келатканда кыштын камын кантип көрөбүз?
Бишкек шаарындагы Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ортосунда Баткен облусунан эвакуацияланып келген айрым жарандар үйлөрүнө кете албай жатканы айтылууда. Аларды өзгөчө кырдаалдар министрлиги жашаган жерине бекер жеткирерин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев айткан. Ошого байланыштуу эртең мененки саат 7ден бери спорт ордосунун алдында чогулуп күтүп турушат. Алардын басымдуу бөлүгү аксакалдар, жаш балдар жана аялдар экенин билдиришти. УКМК төрагасы журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Баткендеги кандуу окуяда коопсуз жайларга көчүрүлгөн эл үйлөрүнө кайтса болорун айткан. Шарты жокторго мамлекет көмөк көрсөтөтүн билдирген. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги баткендиктерди өз үйүнө акысыз жеткирүү иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди. Министрлик тарабынан атайын транспорт уюштурулуп жатат. Эвакуация болуп келген элди өз үйүнө жеткирүү уланып жатат. Азыр эле спорт ордосуна 7 унаа жиберилди. Эгерде жетпесе дагы жиберебиз деп жооп беришкен. Москвада жол кайгул кызматкери Борбор Азиядан келген мигранттарды урушуп, военкоматка баруусун талап кылды. Окуянын видеосу «Осторожно, видео» аттуу телеграм-каналга жарыяланды. Видеодо сүйлөшүү Москванын мамлекеттик номери бар кайгул кызматкеринин патрулдук унаасынын жанында жүрүп жатканын көрүүгө болот. Видеого тартып алган адам инспектордон бир нече жолу кемсинтүүнү токтотууну суранган. А что ты здесь? Ты для чего сюда вообще приехал? Воровать? Работать? Работать? Да? Ну, будь любезен тогда, иди, служи. Что, нет? Что ты скалишься? Тебе что-то не нравится здесь? Я не понял. Да? Ты для чего сюда приехал? Работать? Воровать? Каким образом? Я еще раз сказал. Каким образом? Приехал в Россию, будь любезен, военкомат, иди зачищай, понял? Социалдык тармактарда Бишкек Москва каттамында тартылган видео тарап жатат. Видеодо эч ким жок, бош учакта бир киши уулу менен жалгыз баратканын көрсөткөн. 21 сентябрдан тарта Россияда жарым-жартылай мобилизация жараланган. Мындай буйрукка Владимир Путин кол койгон. Ошол күнү түшкө чейин эле авиакомпаниялардын сайттарында Россиядан коңшу мамлекеттерге россиялыктардан виза талап кылынбаган каттамдарга билеттер түгөнүп болуп көрбөгөндөй кымбаттап кеткен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Борборлук телеканалды социалдык тармактардан, YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрүп, өлкөдө болуп жаткан жаңылыктарды окусаңыздар болот. Сөзсүз түрдө катталганын унутпаңыздар. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.